Салам мекендештер, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, бүгүн Россия Федерациясынын жарандыгы боюнча, вид на жительство боюнча жакында эле Россиянын президенти Владимир Владимирович Путин жеңилдетүү шарттары менен эркек мигранттарга биринчи ирет жеңилдетүү шарттары менен жаңы буйрукка кол койду. 821 кыскача ошол маалымат болмокчу жарандык боюнча. Сөз баштарынын астында биздин каналды колдоп достор менен бөлүшүп коюңуздар. Септеген мигранттарга тиешелүү эң керектүү расмий маалыматтарды биздин каналдан ала аласыздар. Урматтуу мекендештер, сөз баштарынын астында адаттагыдай эле шайлоо келе атат. 30 ноябрда Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттыгына талапкерлер коюп атат. Ошо талапкерлердин бирөөсүн жарыя кылабыз. Эң негизгиси бул талапкерлер мигранттардын көйгөйүн түшүнгөн, программасыны долбооруна мигранттар жөнүндө сөзсүз проекти көтөргөн талапкерлерди жарыя жарнама кылып атабыз. Бул агитация эмес, бул өзүбүздүн атынан септеген мигранттарга күйгөн талапкерлерди биз колдошубуз керек. Кийин ошолордон талап кылганга дагы бизге жеңил болот. Кийинки талапкер болсо бул 10-чу шайлоо округу Курманкул Зулушев 12 номерде баратат. Курманкул Зулушев бул кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал байкелердин бири, экс-генерал, башкы прокурор, генеральный прокурор. Эмнеге бул кишиге биз азыр чоң үмүт коюп атабыз? Себептеген прокурор болуп жүргөн кезинде Россия Федерациясында түрмөдө отурган мекендештердин көпчүлүгүн ошол кишинин убагында Кыргызстанга которулуп экстрадиция болгон. Бул жерде кылмыш кодексине байланыштуу түрмөгө отурган жарандар тилекке каршы көп, анан кийин айлап жылдап отура берет. Бирок ошол генералдын убагында Кыргызстанга массалык түрдө түрмөдө отургандар которулуп, бул биринчи ирет ошо башкы прокуратуранын жумушу. Ошонун негизинде көптөгөн мекендештерге пайдасын тийгизген. Кыргызстанга которулгандан кийин түрмөдө отурган жарандар болсо, эгерде ушул тема силерге кызык болсо, сөз түрдө астына комментарий жаза кеткиле. Кыскача, төкпөй чачпай, кимдин туугандары Россия Федерациясында түрмөдө отурган болсо, Кыргызстанга которуу боюнча жол жобосун бүт баарын төкпөй чачпай айтып беребиз. Бирок бул жерге эң негизги башкы прокуратуранын өзүнүн киришүүсү керек. Ошо Курманкул Зулушевдун убагында көп мекендештер которуп турур. Ошон үчүн бул кишини колдоого биз силерди суранып кетебиз. Тактап айтканда, бул жерде Каракулжа району толугу менен Алайкууга чейин, Өзгөн районунун жармы, 3 көчөдөн Мырзакеден жана Каракулжа районуна чейин ошол кишинин шайлоо округу экен. Эми биздин негизги темага көңүл буралы. Урматтуу мекендештер, жакында эле Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин 15 ноябрдан баштап жаңы буйрукка кол койду. 821 номердеги буйрук бул чет элдик жарандарга, эркек жарандарга 18 жаштан баштап 65 жашка чейин жеңилдеттүү формада вид на жительство жана жарандык берүүгө кол койду. Бул убактылуу пока буйрук деп чыкты. Бирок сүйүнбөй туруңуздар, эң негизгиси чет элдик жарандыклардын астында Россиянын армиясы менен контракт түзүү зарыл экен. Ошону дагы эске алыңыздар. Сүйүнүп эле баягы туура эмес документтерге балким бирөө атайын кол коет, бирөө билбей кол коет, жарандык берип атыптыр деле. Ошондой көптөгөн азыр кызматтар айтышы мүмкүн. Россиянын жарандын оңой эле алып беребиз. Болгондо бул документтерге кол кой деп, ошону дагы эске алыңыздар. Андан кийин ошону чет элдик жарандарды ошо контрактка кызыктыруу үчүн ким депортация болсо ошону да жокко чыгарабыз деген сөздөр болуп атат, видеолор да чыгып атат. Ошо видеону көрүп коңуз, анан сөздү уланталы. Россия предлагает отменить депортацию для иностранцев-контрактников. Правкомиссия поддержала поправки, по которым иностранцы, служившие по контракту в армии РФ, смогут избежать депортации и сохранить разрешение на работу. Все решения о выдворении, вынесенные после 24 февраля 2022 года, предложено аннулировать. Юристы отмечают, теперь служба может стать способом легализации, однако расторгнуть контракт почти невозможно. При этом в странах Центральной Азии участие граждан в боевых действиях за рубежом – уголовное преступление. Эми бул Россия Федерациясынын бул ички мыйзамы, биз буга эч кандай кийлик иш албайбыз. Ар кандай жарандыкты жеңилдетүү жолдорун ар кандай учурлар менен айтып атат. Контракт түзгүлө мындай кылгыла деп, бирок токетер жерде айта кетчү нерсе,
чет элдик жаран, тактап айтканда Кыргызстандын жараны Россия Федерациясы ошо контракт боюнча кол коюп туруп, эгерде кандайдыр бир операцияларга катышкан болсо, бул Кыргызстанда кылмыш иши менен чектелет. Кыргызстанга барганда кылмыш иши козголуп калышы мүмкүн. Ошондагы көп учурда эске алыш керек. Негизи Россия Федерациясында азыр миграция жаатында көйгөй өйдө болду деп болуп атат. Бирок ошо жарандыктан тышкары, вид на жительстводан тышкары легалдуу түрдө РВП бар, разрешение на временное проживание. Ал разрешение временное проживанияны биринчиден алуу оңой. Эгерде Россия Федерациясы силер окусаңыздар же туугандарыңыздар болсо, ата энеңиз, келинчегиңиз, балдарыңыз Россиянын жарандары болсо, ошонун негизинде дагы алсаңыздар болот. Андан тышкары высококвалифицированный специалист деген бар, жогорку билимдүү, сапаттуу кызматкерлер. Буга врачтар кирет, педагогдор кирет, жана башка бир нече дагы чоң жумушта иштеген же болбосо пайдалуу жумушта иштеген жарандар. Ошолор аркылуу дагы алсаңыздар болот. Ошо жарандык боюнча силерге эгерде маалымат кызык болсо, комментарийга калтырыңыздар. Ошол кийинки учурда ошо РВПны кантип алыш керек, бүт баарын төкпөй чечпей ошол боюнча да чыгарылыш айтабыз. Урматтуу мекендештер, кичинекей жарнама. Баарыбыз эле Кыргызстанга легализация болуш үчүн кирип чыгабыз. Эгерде муктаж болсоңуздар, көп балалуу болсоңуздар, иштешип жаткан жамаат бар. Волгоградский проспектте +7 900 155 55 58, экинчи номери +7 900 144 44 45 номери Абубакр жана Замир деген мырзалар. Чын эле муктаж болсоңуздар, диаспоранын атынан десеңиздер, чек арага бекер алып барып, кайра алып келет. Сак саламатта болуңуздар, жаңылыктар болсо айтып турабыз. Көрүшкөнчө. Мекендешим, Кыргызстанга барыбыз эле тыйын которобуз, бирок ошону утуш менен которуңуз. Кыргызстандын алдыңкы банктарынын бири Доскырда банк жашынакай акция уюштуруп жатат. Жүздөгөн белектер, эң негизги белек 2 автоунаа. 30 апрелге чейин Доскырда банктын счетуна же болбосо Кыргызстанда Симба приложениясына ким тыйын которсо, ошолор катышат. Тинькофф банктан, Сбербанктан, Мир Привилегий банктын Мекен деген промокодтун киргизип которсоңуздар, Сенди, Астрасент, Корона жана башка тыйын которуу системаларынан да которсоңуздар болот. Эң негизгиси Доскырда банктын же Симба приложениясынан тыйынды алуу керек. Утушка балким сиз ээ болуп каласыздар, утуш менен которуңуздар.